Учурда Каракол шаарында 12 орто мектеп бар. Ал эми бул 2 кабаттуу жаңы мектеп 500 окуучуга ылайыкталып, заманбап оюн аянтчасы дагы курулат. Каракол шаардык өнүгүү чекит долбоору аркылуу каржыланып, жалпы наркы 206 миллионду чапчыйт. Ушул Каракол шаарынын нефтяника Тарвановка жагында мектеп болгон эмес, балдар ушу алыска барып окуп келишчи. Ошол аякташтырып бүгүн атайын ушул шаардын ылдыйкы тарабына салынып атат. 500 орундук мектеп болот бул. Мектептин алыстыгы окуучулардын көкөйүнө көк таштай тийип, ата-энелердин санаасын санга бөлөт. Айрыкча башталгыч класста окуган балдары бар ата-энелердин мектеп ачылса деген тилеги күч. Бул мектеп ачылганы бизге жакшы болуп атат. Жакында эки неберем окуучу окуйт. Тез дружбага барчу да. Дружбадан окуучу. Алыс болуп маршрутка күтүп кейде жаан-чачын тыгылыш болуп кыйналып аткан. Бул ачылса бизге ырасы эле болот эле. Жакындагы балдарга да сарсана болбой. Ата тияктан сарсана болуп кейде маршруттан калып калса сарсана болчусун деп. Маршрутка күтөбүз, маршрутка менен барабыз. Кыштын күндөрү муздагы эле маршрутка күткөн ооругу. Бул мектеп биз шака окуйт элек, шака келип. Курулушу үстүбүздөгү жылдын апрель айында башталып, сентябрь айында ишке берүү мерчемделген. Жаан-чачын болуп быйыл ошого кичине ошо погода влиять этип кичине жумушубуз болуп калды. Бирок азыр мүмкүн болушунча колдон келишинче аракет кылып атабыз. Азыр 73-74 бала иштеп жүрөт. 24 саатка койгонбуз графикке. Түндөсү бир смена, күндүзү бир смена кылып азыр иштеп атабыз. Мына уже кровля жаап атабыз, үстүн крышасын, ички отделкалар уже кетип атат, биринчи этаж. Курулуш аяктап, мектеп ишке берилсе, окуучулардын билим алуусуна жакшы шарт түзүлөт. Аны менен бирге көптөн бери көйгөй болуп келген окуу класстарынын жетишсиздиги жоюлуп, сабакка барчу жол азабы дагы чечилмекчи. Айзат Анарбекова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.